Барсбек Каган жөнүндө баян. Азиянын чок ортосунда Тянь-Шандын ак карлуу чокулары асман тиреген жерде Барсбек аттуу уул төрөлгөн. Анын руху кар барсындай текебер, эркин жана күчтүү эле. Жаштайынан кыргыздардын башкаруучусу Каган болуп, анын көз карашы өрөөндөрдүн үстүндө каалгыган бүркүттүү күндөй курч болчу. Барсбек элинин бөлүнгөнүн көрүп турду. Уруулар бороон чапкында чачылган таштардай бөлүнүп жашашчу. Бизди эч бир шамал ордунан козгой албаган бирдиктүү тоо болушубуз керек, деди ал өзүнүн акылман кеңешчиси Аскарга. Анын көздөрүндө улуу кыргыз мамлекетин куруу кыялынын оту жанып турду. Бардык талааларга жана капчыгайларга Барсбектин чабармандары жөнөтүлдү. Алар анын биримдикке чакырыгын жеткиришти. Улан аттуу жаш жоокер бул чакырыкты алыскы көчмөндө жүрүп укту. Ал Кагандын туусун көрүп, улуу иштердин убагы келгенин түшүндү. Кагандын ордосуна туш тараптан кыргыз уруулары агылып келе баштады. Улуу курултайда алар Барсбектин сөзүн угушту. Алар анын көздөрүнөн бийликке умтулууну эмес, өз элин бириктирип, туулган жерди коргоо каалоосун көрүштү. Бирок кыргыздардын күчтүү биримдиги жөнүндөгү кабар кубаттуу душмандарына жетти. Алар Барсбектен өздөрүнүн өмүрүнө коркунучтуу көрүштү. Чыгышта кара булуттар коюуланып, шамал болочок согуштун жытын алып келди. Барсбек жоокер гана эмес, акылман дипломат да болгон. Ал күч кылычта гана эмес, достордо да экенин түшүнгөн. Ал жалпы душманга каршы биримдик түзүү үчүн алыскы өлкөлөргө, Тан империясына жана Тибеттин башкаруучуларына элчилерди жөнөткөн. Согушка даярдык башталды. Жоокерлер кылычтарын курчутуп, жааларын текшерип, соотторун даярдашты. Кара Аскар жаш жоокерлерге акыркы насааттарын айтып, улам болсо анын ар бир сөзүн кулагына сиңирип карап турду. Эми алар жөн эле жоокер эмес, бирдиктүү элдин коргоочулары эле. Кар баскан Саян тоолорунда эки аскер катуу салгылашууда беттешти. Аба болоттун шыңгырына жана жоокерлердин кыйкырыгына толду. Барсбек элин баштап, алдыңкы катарда согушту. Анын ак боз аты согуш талаасынын үстүндө учуп бараткандай сезилди. Каган өз жоокерлерин коргоп, ак илбирстей согушту. Ал жарадар болду. Бирок согуш талаасын таштаган жок. Ал акыркы демине чейин өз элине жана кыялына ишенип, баатырларча курман болду. Анын курмандыгы текеге кеткен. Каган курман болду. Бирок ал кура баштаган тоо ордунда калды. Анын ысымы биримдиктин жана мекенге болгон чексиз сүйүүнүн символу. Уламышка айланды. Тянь-Шань тоолорунда шамал ырдаган сайын, ал улуу Кагандын атын шыбырайт. Анын руху кыргыз элинин жүрөгүндө түбөлүп жашайт. Кагандын рухундай бекем бололу. Биримдикти сактап, мекенибизди ар дайым коргойлу. Элдин жүрөгүндө жашаган сүйүү жана ынтымак ар бирибизге жол көрсөтсүн.